Баткенде бажы кызматкерлери пара берип жатканда кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында мамлекеттик бажы кызматынын Баткен бажысынын улуттук инспектору КГБ 1000 АКШ доллары өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык кармалган кызматкер коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерине кызматтык иликтөө боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн парасын уштаган. Аталган факты боюнча пара берүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Камчыбек Ташиев: балдар кыздарыбыз мамлекеттик туу аркылуу патриот болуп өсүшү керек. Жалал Абад облусунун Барп айылында бийиктиги 35 метр болгон флагшток орнотулуп, ага мамлекеттик туу илинди. Балдар кыздарыбыз патриот болуп тарбиялансын, эртең менен турат, кечинде мектептен кайтат. Ушуну карап туруп сыймыктана турган болсун деп кылып жатабыз, деди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Кыргызстан өз күчү менен Барс-Коон Бедел жолун сала баштады. Мамлекет өз күчүнө таянып, Ысык көл облусундагы Барс-Коон Бедел жолун сала баштады. Трассаны 2029 жылдын сентябрына чейин толук бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жол курулушун баштап берип жатып билдирди. Өлкө башчысы долбоор ишке ашса, Кытайдын Ак Суу шаарынан Кыргызстанга болгон каттам бир тарапка 500 чакырымдай кыскарып, жүк ташуучулар үчүн кеминде 12 саат үнөмдөлөт. Эки тараптуу кыймылды эсептегенде айырма 1000 чакырымдан ашып, убакыт 24 саатка чейин кыскара турганы белгиленди. Жолду өз күчүбүз менен таянып, мамлекеттин акчасына салып баштадык. Бир дагы насия карыз алган жокпуз. Курулуш 2029 жылдын сентябрына чейин толук бүтүп, транспорт менен жүрө тургандай магистрал ачылат, деди президент. Өлкө башчынын айтымында долбоорду Кытай компаниясы ишке ашырат. Ошондой эле Бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун курулушу баштала турганы кошумчаланды. Кумтөрдө президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жер астынан алтын казуу иштерин баштоо аземи өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кумтөр кен жайында жер астынан алтын казуу иштерин баштоого арналган аземге катышты. Бул долбоордун өлкө экономикасы жана экологиясы үчүн маанилүүлүгүн баса белгилеген өлкө башчысы. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык запасы мамлекеттин балансына коюлду. Баарынан дагы жер астынан алтын казуу долбоору боштоо тектердин ченемсиз казылышына бөгөт коет. Ошондой эле жер астынан алтын казуу долбоорунун ишке берилиши бул айлана чөйрөнү бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган мөңгүлөрүбүздү сактап калуудагы эң маанилүү кадам, деди. Президент Садыр Жапаров Кумтөрдө жер асты менен бирге мурда казылып келген карьерлердин ачык ыкма менен дагы алтын өндүрүлө берерин кошумчалап, Кумтөрдүн келечеги алдыда дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей бермекчи деген терең ишенимин билдирди. Бул сапардын алкагында өлкө жетекчиси Кумтөр кен жыйынындагы жалпы иштин жүрүшү менен таанышып, кен жыйындын бир катар объектилеринде болуп, борбордук карьерди, ошондой эле ишкананын структуралык бөлүмдөрүнүн ишин көрүп чыкты. Мындан тышкары мамлекет башчысына тоголок алтын кенин иштетүү, Жаңгарт аянтындагы геологиялык чалгындоо жумуштары, калдыктарды кайра иштетүү долбоору, балыкчы өткөл базасын модернизациялоо, дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү сыяктуу ишке ашырылып жаткан долбоорлор боюнча кенен маалымат берилди. Маалымат үчүн 2021 жылдын май айынан 2024 жылдын декабрына чейин компаниянын жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миң АКШ долларын түзгөн. Аталган мезгил аралыгында ишкананын таза кирешеси 1 миллиард 233 миллион АКШ долларын түзсө, 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгында 13,3 миллиард сомду түзгөн. Мамлекет бюджетке салык жана башка төлөмдөр түрүндө жалпысынан 891,6 миллион АКШ доллар которулган. Дивиденд түрүндө 441 миллион АКШ доллар которулган. 2021 жылдын май айынан 2024 жылдын декабрына чейин мезгилде Кумтөр кенинен 54 тоннадан ашык алтын казылып алынган.
Бажы төрөгасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы кыргыз элине кайрылды. Мурдагы Бажы төрөгасынын орун басары коррупцияга шектелген Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элине кайрылды. Анда Сайпидинов мындай деген: Ассалому алейкум кыргыз элим. Аллахка шүгүр, баары жакшы. Мен Райымбек Матраимов жөнүндө окуялар боюнча айтууну чечтим. Чын, мен Райымбек Матраимовду өз атамдай сыйлачумун. Бүгүнгө чейин да сыйлап жүрдүм. Аллахым күбө ушул сөздөрүмө. Бирок өз кызыкчылыгын аркалап мени өмүрүмө кол салууга чейин барды. Мындай зомбулукту душманымдан дагы күтпөдүм. Бир гана Аллах билет менин жүрөгүмдө эмне болуп жатканын. Иншаллах кыргыз элим, токтоосуз күндөрдө бул сыноолордон өтүп кетебиз. Эл үчүн өмүр жүрөк өчпөйт деп өз Instagram баракчасына билдирүү калтырган Мунарбек Сайпидинов. Арашан Чуңкурчак жолу кеңейтилип 22 чакырымдын баары асфальтталат. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Арашан Чуңкурчак унаа жолун оңдоо жана асфальттоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматта 22 чакырым жолду кеңейтүү иштери толугу менен аяктап, суу өткөн түтүктөр орнотулуп, көпүрөнүн негизги конструкциялары жасалып, асфальт басууга даярдоо иштери уланып жатканы айтылат. Арашан Чуңкурчак жолу туристтик мааниге ээ болгон негизги каттамдардын бири. Аталган жол Чуңкурчак тоо лыжа базасына жана аймактагы эс алуу жайларына алып барат. Жолдун сапаттуу оңдолуп асфальтталышы туристтер үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, айдоочулардын коопсуздугун камсыз кылат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары жолду кышка чейин бүткөрүү пландалып жатканы айтылды. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буйруса, дагы да ушунуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буйруса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Альпинист Наговицинага былтыр жеңиш чокусуна чыгууга уруксат берилген эмес. Кыргызстандын жеңиш чокусунда кырсыктап азыр байдарек болуп жаткан россиялык альпинист Наталья Наговицина жетиштүү даярдыгы жок болгондуктан 2024-жылы аталган тоого чыгууга уруксат берилген эмес. Бул туурасында беларустук альпинист Артем Ценцевицкий айтканын РИА Новости жазды. Тажрыйбалуураак, күчтүүрөөк альпинисттер менен тең тайлаша калып калбай, жетишип баса чокууга чыгууну улантабыз деп макулдашканбыз. Биздин темп менен жүрө албаса, анда ал коопсуз кайра артка тартып кете турган жерден сапарын токтотмок деген спортчу. Ценцевицкийдин айтымында Наговицина башкалар сыяктуу жүрө албагандыктан чокууга чыгышынан баш тарткан чечим кабыл алып, коопсуз жерге токтотушуп, аны төмөнгө жөнөткөндүгүн айткан. Муну менен катар эле альпинист даярдык деңгээлине баа берүү оңой эмесигин белгилеп, бирок ошол учурда анын даярдыгын жетишсиз деп эсептегенин белгилеген. Жеңиш чокусуна чыгуу үчүн олуттуу катуу даярдык керек. Ошол учурда анын даярдыгы жетишсиз болгондуктан ылдыйга жетүү керек деген чечим кабыл алгам деп айтып берген Ценцевицкий. Ал сөз болуп жаткан жеңиштин коммунизм чокусуна караганда жаратылыш шарты катаал экендигин кошумчалады. Жеңиш чокусунда кырсыктагандардын аман калышы өздөрүнүн колунда деген спортчу. Эске салсак, альпинист Наговицина 2025-жылдын 12-августунда аталган чокудан түшүп жатып бутун сындырат. Эртеси италиялык Лука Сингилия жана анын шериги германиялык Гюнтер Наговицинага көтөрүлүшкөн. Аялга жетип уктоочу мүшөк азык-түлүк газ баллон таштап, аба ырайынын катаалдыгынан улам кайра түшүүгө мажбур болушкан. Жолдо италиялык альпинист абалы капыстан кескин начарлап 15-августта каза болгон. Чокудагы абанын басымынан улам мээси шишип кеткен болушу мүмкүн деген маалыматтар айтылды. 16-августта окуя болгон жерге Кыргызстандын коргоо министрлигинин куткаруучу тик учагы жөнөтүлгөн. Бирок аба ырайынын начардыгынан улам кырсыктап 2 адам жабыркаган. Ал эми 27-августта Кыргызстанда өзгөчө кырдаалдар министрлигине Наговицина дайынсыз жоголду деп эсептелип жатканын айтышкан. Ошол эле күнү Кыргызстандагы пилотсуз учуучу аскердик аппараттар жеңиш чокусунун аймагына барып, ал жерди байкоого алып, видео сүрөткө тарткан. УКМК аба ырайынын катаал шарттарына катуу шамалга карабастан колдонулган тепловизор альпинист турат деген жерден тирүүлүктүн белгилери байкалбагандыгын билдирген.
Ошто Шрам Кайман аты менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн алкагында Кытайдан келген инвестордун арызы боюнча жүргүзүлгөн иш-чара Ош шаарындагы Мухаммед Умар спорт клубуна чыккан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Шрам Кайман аты менен белгилүү болгон АУА кармалды. Анын үстүнөн чогулган далилдерге ылайык ал ишенимге кирүү жолу менен кытайлык ишкердин Lexus GX 460 үлгүсүндөгү унаасын ээлеп алып, үчүнчү жактарга сатып жиберген. Ишкер унааны кайтарып берүүнү талап кылганда шектүү өзүн кылмыштуу топтун мүчөсү катары тааныштырып, күч колдонуу менен коркуткан. Ошондой эле белгилүү кылмыштуу лидерлер менен Дженго Камчек Досонов, Казак Камчек Көлбаев, Улан Маратов чогуу түшкөн сүрөттөрүн далил катары көрсөткөн. Учурда кылмыш иши козголуп, шектүү УКМКнын Ош облусу боюнча тергөө агына камакка алынды. Анын башка кылмыштарга катыштыгы бар жогу да текшерилүүдө. Ысык көлдө рейд учурунда 800 метр мыйзамсыз тор алынды. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, туристтик экологиялык милиция кызматы браконьерликке каршы рейд учурунда чоң өрүктүү жана орто өрүктүү айылдардын ортосундагы көл акваториясынан мыйзамсыз орнотулган торлорду аныктап, жалпы узундугу 800 метрди түзгөн торлорду алып чыкты. Мындан сырткары эскилиги жеткен, чирип бара жаткан жана көл түбүнө чөгүп калган торлор да табылып, атайын ордоткучтары, якарлар суу алдынан чыгарылды. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын жарандары экологияны жана көлдүн биологиялык ресурстарын коргоого чакырып, мыйзам бузуу фактыларын ыкчам түрдө милицияга билдирүүнү эскертет деп айтылат маалыматта.